Assalomu alaykum. Altınlar çağırgan amandары. Amansızlarбы, денсаулыгыңдар yaxşыбы? Мына жайкы чыгарылыш төл башталды, бисмилля деп. Биз дагы кичине чыгарылыш кылабыз. Баарыңыздардын туткан орозоңор Алла кабыл кылсын. Şu күндөргө жеткизгениге Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Анан бизге ушундай жакшы динди, таза динди жеткизген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Бисмилля деп биз кичине чыгарылыш кылабыз. Мына биздин чарбада ак төөлөр да келген. Кудай кааласа үйрөтүп үнген даярдап атабыз. Мына үйлөнүп калдым, мурундан аларды тагып сөйкөлөрүнө süt içem degenlerge gele berесиңиздер. Дареги Жалал Абад областынын Ойкен Момбек Чек айылында жакындарына 10-на жетпей адырга көчөбүз, коттедждерде, природада ичем деп имитеп чындайм дегендер келе бересиңер. Süt минеге пайда дегенде интернеттен сурасаңар бар маалыматтар бар. Сахарный диабет көтөрүлгөн, ашказан оору, онкологический, аллергический, астма, бронхит, гепатит менен боор ооругандарга аябай жакшы жардам берет. Мына как раз жаңы тууган төөлөрдүн сүтү өтө жакшы, пайдалуу. Келип, денсаулыкту карап, чындап кетиңиздер. Анда эмесе жаш чоң энелерибизге, абаларыбызга өтө жакшы. Эмнеге дегенде иммунитет сылабыйлашат. Жаш өткөндө иммунитетти көтөрүп, төөнсүн ичип кеткиле. Дарегибиз Жалал Абад областынын Ойкен Момбек Чек айылында келе албай турган бир айдын себептери менен адамдар болсо бери беребиз үйгө, андорго Жалал Абад, Ош, Бишкек бардык жерлерге берүүгө аракет кылабыз. Сүтү кандай деп күмөн кылбайсыңар, сүтү таза буюрса. Кудайым ушу орозо күндөрдө төлүбүз башталды. Кийинки жылдарда элибиз менен, журтубуз менен аманчылыкта ушу күндөргө жеткизсин баарыбыз семьябыз менен. Орозо тутканга кадыр кылып жеткизсин Аллахым. Айрым себептер менен тута албаган эже сиңди аба эжелерибизге, энелерибизге Аллахым кийинки жылдарга тутушка мүмкүнчүлүк берсин. Ден соолук берсин баарыбызга, чоңдорубузга иштерине ден соолук, иштерине ийгилик, дайым ушундай өнүгүү. Туризм багытындагы Кыргызстанда ишкерлерге жакшы шарттар түзүп берип атат. Кудайым аларга ден соолук, бала чакасына, үй бүлөсүнө аманчылык берсин. Дайым ушундай ишкерлерди колдоп, кубаттап, мотивация берип турсун, ишкерлер иш кылсын. Анда эмесе баарыңыздарга ден соолук, аманчылык. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.